Саламатсыздарбы? Бүгүн биздин жасалма интеллекттер боюнча тездетилген курстун 3-чү сабагы. Бул сабакта биз дагы сүрөттөрдү жасоочу сайттар менен таанышабыз. Бул жерде бизде Leonardo AI деген бул атайын ушундай сайт. Бул сайтта англисче, сайттын башында айткам, сайттардын баардыгы англисче болот. Орусчага эгерде переводчик болсо которуп алсак болот, болсо англисче иштете берсек болот. Биз биринчи сайтты жазгандан кийин Leonardo AI деген AI дегенде create an account деген басабыз. Анан бул жерде yes I'm whitelisted дегенде басабыз. Бул жерде биз ар бир сайтка регистрация болушубуз керек. Регистрация болмойнча биз бул жерден сүрөт жасай албайбыз. Leonardo AI бул дагы free жана платный версиялар бар. Платный версиясы бул күнүнө 150 коин берет. Бул жерде канча бир сүрөт жасап алсак болот да. Күнүнө жетет. Мүмкүн күнүнө 5 же 10 сүрөт жасаганга мүмкүнчүлүк берет да. Бул күнүнө кайталанып турат. Анан эгер биз акча менен сатып алган болсак, анда биз өзүбүз каалагандай сүрөттөрдү жасай беребиз. Биз басканыбыздан кийин мондай абалга келебиз. Ушул жерден Google аккаунт тандайбыз. Google'ду басабыз. Анан бул жерден өзүбүзгө керектүү бир аккаунт тандайбыз. Тандаганыбыздан кийин бизге мондай келип чыгат. Бул жерге никнейм жаз дейт. Анан бул жерде сени кызыктырган ушул иллюстрациялык эмелерди, багыттарды тандап атат да. Мүмкүн бизге art, game, video games, film, TV, fashion баарын тандасак деле боло берет. Бул жерде эгерде сиздер жазган username бош боло турган болсо, бул жер галочка болот да. Бул жери username available деп жазылып чыгып калат. Азы бул жерде басып туруп, анан I confirm деген басып туруп next басабыз. Next басканда бул жерде which role best describe you дейт. Мындай жаткан сиздин бул жердеги багытыңыз, кайсыл багытта сиз эмесизби, девелоперсизби, мындайча айтканда программистсизби же профессионалсызбы, же мына жеке ушундай боюнча персонал адамсызбы, кайсы боюнча иш алып барасыз дегенде бул жерде мүмкүн бул жерде сиздин багытыңызды тандайсыз да. Бул жерде азыр деп койсок, ама биринчи тандайбыз. Personal use, мындайча айтканда жеке пайдалануу үчүн. Бул жерде азыр десек, ошол кайсы багыттасың, кайсы багытта иш алып барасың, ошону жазып атат. Бул жерде биз personal деп коебуз, жеке. Анан бул жерде start using Leonardo'ну басабыз. Бул жерде түшүндүрмөлөр бар, окуйбуз. Next class, эгерде окубаса, бүткөндөн кийин бул жерде let's go басабыз. Бул жерде жана биз багыт жасаган боюнча, биз багыттарды тандадык, ошо боюнча сүрөттөр чыгат да. Мындай сүрөттөрдү биз алсак болот. Көрдүңүздөр кандай сүрөттөр адамдар жасашкан. Ушундай сүрөттөрдү биз дагы жасасак болот. Бул көбүнчө Pro версиясында сатып алган версияларында ушундай сүрөттөр жасай алат. Бизде эң эле керектүү нерсе бул жерде AI image generation деген басабыз ушуну. Бул жерде өчүрүп коебуз. Түшүндүрмөлөр бар, кантип сүрөттү генерация кылыш керек. Ушуларды окуп койсок деле болот. Анан number of image дегенде бир сүрөттөн бул жерде 150 коин берет күнүнө. Анан апгрейд кылсак биз сатып алабыз. Number of image деген бир сүрөттү мүнөздөп беребиз, ошонун 4 вариантын чыгарып берет. Кааласак 1 кылып коюшубуз мүмкүн, кааласак 2, бирок көбүнчө 4. Анан бул жерде 8ге чейин уруксат берилет. Фото Real деген бул бета версиясы, сатып алгандан кийин анан болот. Калганда TBS, бул жерде размерлери 512x68. Кааласак моларды биз өзүбүз каалагандай размерлерге коюп алсак болот.
размерлерин ушул жерден толуктайбыз, калгандарын өзгөртпөйбүз. Ошол боюнча турат. Анан могул жерде type a prompt деп жерге ушул жерге биз сүрөттү мүнөздөйбүз. Дагы эле Google переводчикке барабыз. Картинка фон для компьютера дегенде өчүрөбүз. Могул жерде эми биз тоолор зоолор дарактар көлдөр ошону копия кылабыз. Leonardo AI'ге киребиз, могул жерге prompt деген жерге ставить этебиз. Эми ушул жерде могул жерде ылдыйында могул жерде эмеси бар да, типтери бар. Мисалы үчүн Dream Shaper 7-чи версия, Absolute Reality бул 1.6 версиясы, Leonardo Diffusion, RPG, 3D Animation Style, Stable Diffusion, Stable ушул жерде колдонгон багытта биз чыгара алабыз. Мисалы үчүн Absolute Reality дей турган болсок, жазып бүттүк, муну койдук, тибин жайгаштырдык да, могул жерден Generate деген басып коебуз. Ушул биз берген запрос боюнча булар сүрөттөө боюнча азыр сүрөттө иштеп чыгып жатышат. Көрдө 150 коин болчу, бул жер азыр 130 болду. Демек, бир сүрөт үчүн 20 коин алды. Мүмкүн бул сүрөттүн татаалдыгына жараша болоттур. Кээ бир учурларда көп, кээ бир учурларда аз алышы мүмкүн. Мына биз берген сүрөттүн мүнөздөсү боюнча чыныгыдай сүрөт чыгарып берди да. Эми буну өзүбүзгө сактап алыш үчүн керек болду. Эми сайтта да биз өзүбүзгө жүктөп алыш үчүн сүрөттү бир жолу басабыз. Басканда мондай сүрөт чыгат. Анан мына могул жерден көрдүңүздөр. Download image мындайча айтканда ылдый караган стрелканы басабыз. Бул көчтү. Буну открыт кылып көрсөк болот. Бул загрузки бөлүмүндө түштү. Азыр бул тике книжный форматта болду, альбомный форматта кылсак да болот. Анын үчүн могул жерде 1024 768 кылабыз. Андан кийин биз кийинки беребиз. Мисалы үчүн узун бойлуу сакалдуу ат минген колунда кылыч бар. Так, муну копия кылабыз, келебиз, могул жерге ставить этебиз. Койдук, могул жерде Generate деген басабыз. Бизде 130 коин калган биринчиден, азыр 98 болду. Демек, бул биз берген могул жердеги мүнөздөмөгө жараша коиндерди алат экен да. Эгерде биз татаал бере турган болсок, демек ал көбүрөөк убакыт алат да, ал бул жерде коинди көбүрөөк алат. Ошол себептен бизде кыска болгондуктан мына тоолор эле деп койдук, бизге моундай көрүнүштө сүрөттү берди. Эми азыр могул жерде биз берген сүрөт мүнөздөмө боюнча сүрөттү жасады. Могул сүрөттү карай турган болсок, бизге аттын башына бүркүт кадатып коюптур. Могул биз кылганга жакыныраак болуп тур. Ат менде, сакалчан, колунда эмеси бар, кылычы бар, анан асманда бүркүт учуп жүрөт. Бүркүт.
ушул 4 вариант берди. Ушул 4 варианттын бирөөсүн алсак болот да. Мода бүркүт наркынчан башында турат. Мына экөөнүн версиясы окшош экен. Ушундай алып туруп өзүбүзгө керектүү сүрөттөрдү чыгартып алсак болот да, даяр. Анын үчүн муну басабыз, бул жерде скачать этебиз. Download. Бул бизге көчтү. Бул жерде style, creative, denim, general, illustration. Бул жерде типтерин аниме, creative, ушул типтерин, бул жерде мен Leonardo'догу бул версиялар экен, ушул AI деген анан тиби бул жакта экен. Аниме, creative, denim, illustration, photography, бул жерде фотография кылып туруп, бул жерден сайт кылдым, ушул жерден generate басам. 66, бул көрүнүздөр бир аз азыраак алды. Мынакей биздин берген мүнөздөмөбүз боюнча бизге сүрөт жаратып берди. Тоолор, суулар, бул жерде аттын башы бир аз туура эмес чыгып калган. Кээ бир учурларда ушундай учурлар да болот. Туура эмес чыгарып коет, чоңолуп коет, кичине кылып коет, окшошпой калат. Бул жерге эшек тартып коюптур. Ушундай сыяктуу болот да. Кээ бир учурларда туура эмес болуп калат. Могу сүрөт жакшы чыкты, буну көчүрүп алсак болот. Анын үчүн скачать дегенди басып коем. Мага көчүп калды. Көрдүңүздөр, бул аттын бул жан башы дагы бир аз туура эместей көрүнүп атат. Бул бекер версиясын ошондой, акчасын сатып ала турган болсок, бул жерде биз өзүбүз бияка сүрөт киргизип, ошол сүрөттү жасатсак болот да, өзүбүздүн баш бөлүгүбүздү берип, ошол жерге жайгаштырып, Америка сүрөттөрдү жайгаштырып койсок болот. Анын үчүн биз акчалуу бөлүм сатып алышыбыз керек да, версиясынан. Ошондо ушундай мүмкүнчүлүктөр бар. Пока азырынча акысыз версиясын ушинтип пайдалансак болот. Акыркысы бул жерде мен акыркын жаздым. Бул жерде акыркы бул school, girls, boys, teachers.
Биз көргөндө эле көп убакытты ушул биз сүрөттөө бергенден кийин сүрөттү жаратуу убактына келип калат да. Биз запросту беребиз, анан болуп чыгарганча убакыт көп колдонуп калат да. Бул жерде баягы 60 баланча болчу, эми 34 болуп калды. Көрдүңүздөр, буга дагы көп коин алып койду да. Биз берген жана мүнөздөмө боюнча чыгарып берди. Бул жерде биз берген боюнча жалаң окуучулар да чыгарды, мугалимдер жок. Демек, биз ушул жерге мүнөздөмө берип атканда бир жеринен ката кетип жатабыз. Ошол себептен мүнөздөмөнү туура бере албайт атабыз да сүрөткө. Ошол себептен бизге бул жерде мен берген жокмун да, класстын ичинде мындай окуучу мындай деп берген жокмун. Бул жерде мен school, girls, boys, teachers дедим. Бул ушул тексттер боюнча гана сүрөттөрдү жаратып койду. Эми ушул керектүү сүрөттү кылабыз и жараткан сүрөтүбүздү көчүрүп алабыз. Андан кийин бизде акыркы сүрөт жаратуу боюнча акыркы эмебиз, сайтыбыз. Бул жерде Fusion Brain Checkit AI деген сайт. Сайтка киргенде эле ушундай көрүнүшкө туура келебиз. Бул жерден атайын сүрөттөрдү, мондай сүрөттөрдү жарата алабыз. Ал үчүн биз бул жерден открыть редактор дегенди басабыз. Открыть. Бурчунда эле бул жерде открыть редактор деп чыгат. Открыть редакторду басканыбыздан кийин бизде мондай көрүнүш пайда болот. Анан бул жерден биз понятно деп жазып коюшубуз керек. Куки берип атат. Бул жерге биз эми сүрөттү мүнөздөп беребиз. Орусча жазсак болот. Бир айырмасы бул жерде Fusion Brain'га, мисалы үчүн море горы бараны лошадь и человек деп туруп, бул жерде создайтты басабыз. Бул Fusion Brain'да бул жөнөкөй эле болгондуктан бекер версиясы, бул эч кандай акча талап кылбайт. Анда алып эле бекер чыгарып беребиз. Азыр бизге жазганым боюнча мондай чыгарып берди. Эми бул жерден без стиля деп турат да, ошол жерден карабыз. Без стиля болду. Аниме, детальный фото, киберпранк, ушул жердегилерди биз жазып койсок болот да, мисалы үчүн. Пикассо деп. Пикассо болду. Кайра создайтты басам. Башка сүрөттү мага создать этип берет. Сүрөттө мынтип кармагыч менен бул жерде кол турат, ошол колду кармап туруп, анан бул сүрөттү могул жака жылдырып койсок болот. Азыр чекеде ушул жерде туруп турсун.
Мына бул жерде туруп турсун. Андан кийин биз жаңы сүрөттү мына квадратиктин ичинде жылдырсак болот. Басам. Анан ушул жерге жылдырышым керек. Мына бул жерге жылдырдым. Жылдыргандан кийин мен сүрөттү алып келсем болот экен. Сырттан вставить изображение деп турат. Ушуну басып, буну коем азыр. Сүрөттү открыть кылабыз. Стиль. Так. Редактор кылсак болот экен. Сохранить басам. Сүрөттү белгилеп туруп. Сүрөттү алып келебиз, бирок үстүнөн эч кандай жумуш аткара албайбыз. Эгер керек эмес болсо, бул жерден муну дагы чекеге жылдырып койсок болот. Bunu çekeğe mütep жылдырып коебуз. Так, çekeğe жылдырдык. Эми бул жерден муну алабыз. Ортого алып келип, эми бул жерге биз башка школа, ученики, учитель деп жазсак, бул жерде детальный фото кетти, создать басам. Мына бизде сүрөт даяр болду. Детальный фото дегенде биз азыр реальный фотого жакыныраак бир сүрөт пайда болду. Эми ушуну басып туруп, сүрөттү бир жолу анан скачать бассак, бизге түшүп калат сүрөт. Ушул жерден бул жерде стилдерин өзүбүз каалагандай тандап, сүрөттөрдү биз чыгарып алсак болот. Мына акыркы сүрөттү чыгарып атат. Студийный фото дегенге. Мынакей. Көрдүңүздөр. Мынакей сүрөт. Эми бул адамдын беттери бир аз башкачараак болуп калган. Ошентсе дагы ушул сүрөттү бизге жаратып берди. Керектүүлөрүн бул жерде сүрөттү бир жолу тандап скачать кылсак, биздин файлга түшүп калат. Биздин ушул сүрөт жаратуу боюнча акыркы эмебиз болду. Жасалма интеллект боюнча сайт болду. Негизи сүрөттү жасоо боюнча өтө көп платформалар бар. Мисалы Midjourney бар, Stable Diffusion бар, Dell-2 деген бар, Dell-2. Булардын баардыгы акчалуу болгондуктан аларды колдонуу бир аз кыйыныраак болуп калат. Эми ал айына төлөш керек, айына бир $30 жогору болуш керек, кээ биркисинде $10 болот, бирок бизге ушул бекер версияларын бул жерде платформаларды колдонсок дагы болот, жетиштүү. Биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки сабактан көрүшкөнчө.